Гүлнур Белекова Орто Боз айылындагы Жолдошбай Момунов орто мектебинин 9-классында окуйт. Аталган мектеп эч эле окууга жараксыз болуп калгандыгын дубалдарындагы жаракалардан көрсө болот. Кандай болбосун Гүлнур жана анын айылдаштары үчүн окуу программаларынан калбай билим алуу керек. Окуубузга шарты жаман да. Мисалы баягысында печкеге газ чыгып калышы мүмкүн. Биздин денсаулыгыбызга дагы зыян тийип калышы мүмкүн. Анан эскилиги жеткен. Анан иштер жакшы албайт. Анан спорт залыбыз жок, ашканабыз жок. Анан күн өтө аба ырайы суук болгондо бизге эшиктен ар кандай сууктар кирип да. Шарты начар десем да болот. Чек арага жакын айылдагы окуучулар үчүн мектептеги шарттын жоктугуна кошо эле чыр-чатактарда билим алууга терс таасирин тийгизип келет. Эки тарап чырдаша кетсе эле мектепке баруучу жолдо кууптуу абал жаралат. Анын себебинен мектептеги айрым окуучулардын билим алуусу үзгүлтүккө учурайт. Биздин окуубузга чек арадагы чырлардын да таасири тиет. Себеби ошол жерде уруш болгондон кийин биз анклавда жашагандыктан окууга келе албай калабыз. Ушундай 3 күн, 4 күн, кээде 1 аптага да созулуп кетиши мүмкүн. Биз баягы башка жакка туугандарыбызга барып жер которуп турабыз. Ошол жерден сабактардан калабыз, мектебибизге келе албай калабыз да. Ошол жерде калып, чырдын чек арадагы чатактын бизге окууга таасирген терс таасири көп да. Жогорудагыдай себептерден эске алуу менен өлкө башчысынын жеке көзөмөлү астында 150 орундуу типтүү мектептин курулушу жүрүп жатат. Конкурстук баасы 45 миллион сомду түзүп, 2 кабаттуу имарат жаңы окуу жылына пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Бул боюнча Жолдошбай Момунов атындагы орто мектептин директору Жанышбай Эшмурзаев буларга токтолду. 2019-жылдын 10-сентябрь күнү жаңы мектепке капсула салынды. Заманбап мектеп түшүп атат. Биз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичке чоң ыраазычылык мектеп жамаат менен окуучулардын атынан, ошол менен бириктер элдин атынан ыраазычылыкты билдиребиз. Бул мектеп конкурстук баасы 45 миллионго түшкөн. Азыр мына сентябрда башталды эле. Сентябрда. Азыр мына ушул иш жүрүп атат. Буюрса ушул келе жаткан 20-жылдын сентябрына толук бүткөрүп, окуучуларды киргизебиз деп аракет кылабыз. Өткөн жылы Баткен облусу боюнча жалпы 18 объект толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Бул көрсөткүч 2018-жылга салыштырмалуу 2 эсеге жогору. Өлкө башчысынын Баткен облусун өнүктүрүүгө көргөн аракеттин натыйжасында курулуш тармагын каржылоодо башка жылдарга салыштырмалуу жыл сайын көбөйүүдө дейт Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Өмүрзак Анарбаев. Мына 2019-жылга биздин Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан ушул Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттен жалаң курулуштарга бөлүнгөн каржылоосу 350 миллион болду. Бул былтырга салыштырганда 2 эсеге көп деп айтсак болот. Себеби былтыр 18-жылы 165 миллион каржыланган курулуш тармагына. Учурда облус аймагында 80ге жакын курулуш объектилери бар. Анын ичинен 55 объектиге финансы министрлиги тарабынан 360 миллион сомго жакын каржылоо ачылган. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.